Assalamu alaikum туғандар. Арзан үй, жақсы жері чоң болсын деген адамдар бар. Аябай көп чекеде турсын, жалғыз турсын. Мен өзім жайтқа жақын болсын дегендер аябай көп туғандар. Ошолорго мен азыр асфальт болгон көчөдө, мына асфальт, свети бар. Мына жерде эски үйлөр бар. Бирок мына жерде жалгыз жеке турган үй бар. Мына жерде жалгыз жеке турган үй. Аркасы толугу менен арты жагы жайыт. Алды жагы бош кенен жер. Муну өкмөт менен сүйлөшүп алып туруп, толугу менен алып туруп мал кайтарса болот. Анан үйдүн сыртыдан караганда бир аз абалы туруктуу, таза, эси эки чекесин тазалап коюптур. Пластик менен терезелери бар. Үй чоң, өтө чоң, двору чоң. Эки жагында капталына малина өсүп атат мынакей. Смородина гүлдөптүр тетигине. Эң жакшысы, эң маанилүүсү бул жердин туугандар. Төрт жагы ачык. Мына смородина өсүп калыптыр. Төрт жагы ачык и төрт жагы кенен да. Бош жер да, мындай айтканда. Кенен. Но жерлерге чейин заборлорду жаап алып туруп иштетсе болот. Биягы токой. Туугандар. Бул айылдын чекесинде турат. Бул айылда жумуш дагы бар. Буну биздин мына караган экен. Караган биздин Баткенде өсөт. Мына караганды билгендер көргүлө. Караганды ким билет? Караган. Караган өсүптүр биякта. Достор, мына бүт бардыгы заборго стойка. Заборго стойка. Кесип туруп. Арка жагыны кетип атам, атайын бош жерде чөптү алып келип чүрө бересиңер. Малды алып келип загондорду тарта бересиңер. Ит дагы, бит дагы сурабайт сиздерден. Адамдар мына жерге мусорларын алып келип таштаптыр. Бирок бул жакшы көрүнүш эмес. Туугандар, карагыла. Биягы токой, мондай бош жерлер турат. Муну эч ким сурат. Мына кошунанын үйүн дагы сатып алсаңыздар болот келечекте. Мына копейка пулга. Бул үйдүн баасы 400 миң деп сурап атат. Кеми бар туугандар. Бул үйдү ичи кирип жашап кетет деп толугу менен айта албайм, бирок бир аз ремонт кылса сразу жашап кеткенге, баары жазда эмес өрү коюп жашаса болот. Биякта ичин ремонт кылып, таза кылып. Мына көргүлө туугандар. Эски материалдары бар экен. Эски сарайы бар экен мына жерде. Бул эмне болгонун билбейм. Бул малкана болгон окшойт. Мунун жыгачтары бүт баары материал да, айтканда. Иштетсе болот. Материал катары. Туугандар, азыр үйдүн ичине киребиз туугандар. Үй момундай экен. Аке. Эски арзан үй деп сурап атасыңар. Эски арзан үй, мына печкасы бар. Бияктын ичи терезелерин жаап салыптыр да. Полдору бар. Шифонерлерин түшүрүп бериптир бирөө. Терезелерин сындырып бериптир бирөөлөр кирип. Өтө чоң үй мынакей. Көргүлө. Эси жаш балдардын кылыгы да мына. Шкафтары жөн турган, кирип ушуларды сындырган да. Тестер. Отоплениясы бар экен. Туугандар, ушуну алып туруп, эң маанилүүсү бул үйдүн спальнялары бар экен мынакей. Мага эски болсо боло берет, мен өзүм ремонт кылып алам, арзан болсо болду дегендерге мына арзан үй туугандар. Арзан үй. Чоң экен, кухнясы бар. Мына кухня мен кирген бас күнү свет ичиге кирбей. Электричество бар туугандар. Көргүлө. Ушул үйдү 400 миңге кеми бар сатып атат. Печка, отопление, паровое отопление, кухня. Туугандар. Эң маанилүүсү чеке жерде. Эч ким бирдемке сурабайт. Малың канча деп айтпайт.
Аяққа бияққа айдаба, бияққа айдаба дебейт. Урушпайт. Бияғы асфальт. Бұл айылда жұмыш бар. Қырғыз жарандық адамдар алса, жұмышқа кирсе болот, официально иш бар. Иштегенге жол ачылат. Чоң ферма бар. Молочный ферма бар. Сүт багытында уйларды кармаган. Поселок имени Мамонтова деген айыл бул. Мына үй тууганда. Атайын терезеси сындырып койбосун деп тактай менен кагып коюптур үйдүн ээси. Жолдун мына жээгинде турат. Бирок арты жагы бош да. 70 сотик документ боюнча 70 сотик 1 гектарга жакын жери бар экен. 70 сотик бул далай жерде туугандар. Мына свет келген, свет бар мына. Свет келген. Ушуну алам деген адамдар Кыргыз жараны барбы, Өзбекстан жараны барбы, армасы жок, эч кандай армасы жок. Орус жараны бар, армасы жок. Бияктан алса болот, и биякта жумуш бар. Жумушка кирип иштесе болот. Туугандар. 70 соттук жери, бирок арты 2 капталы, но бош үйлөр турат. Мына бош үйлөрдүн ээси менен сүйлөшүп, булардын документи жок. Бул үйдүн документи так бар. Бул үйдүн документтери жок. Муну арзан эле алса болот. Арзан алып туруп, бияктан мына үй менен кошулса 1,5 гектар жер ээлеп алса болот. Артында кошуп туруп 2 гектарга чейин жерди иштетип малды кайтарса. Анан бул айылда нар жакта 1,5 километр нар жакта жайыт бар. Өтө чоң жайыт бар. Ал бош эле турат да. Ошол жайытты өкмөт менен сүйлөшүп, бияктын малын кайтарса болот. Бияктын малы малчысы жок, айылдын малчысы жок. Жөн эле турат. Азыр шамал бирок туугандар. Кечиресиңер, эмне кылайын мен эми. Менде микрофон ушундай жок. Мына азыр үйдүн эки чекесин көрсөтөт да, мына кошунанын үйү. Бунун үйүнүн документи жок экен. Эми баягы мен айткан артыдагы бош жерлерде бул 1-2-3 гектар жер жөн эле турат. Буну унчукпай келип, заборлорун түздөп, чоң момдай загон кылса, артыдан дагы машина кирип чыгат. Поселок имени Мамонтовда турат бул үйчү. Буну көргүлө туугандар. Бунун эң маанилүүсү жер. Жери чоң, мына арттан келет, мына кошунанын үйү бар, буну дагы арзаныраак сатып алсаңыздар болот. Үйдүн ээсинин номерин байлап коем. Чалгыла, сүйлөшкүлө. Ал адам телефон алып туруп сиздерге үйүнү көрсөтөт. Кеми бар, сүйлөшкүлө. Кеми бар экен деп айтты деп сүйлөшкүлө. Алгыла туугандар. Мал кайтарганга өтө ыңгайлуу да, карасаңыз алды жагы жайыт. Мына жайытты дагы сүйлөшүп өкмөттөн алсаңыздар болот. Өздөрүнүн жайыты чоң бар нар жакта, жөн эле турат. 180 гектар жер жөн эле жатат. Аны да алып туруп иштетсеңер болот. 1,5 километр мына жерден аракка чейин 1,5 километр. Ар жактагы жерди аны уже өкмөт менен кагаз түрүндө алсаңыздар болот. Бияка чыныгы мал көп кылам деген адамдар келсе утат мына жерде. Мына жер спокойный. Үй эски, мен өзүм ондоп алам, мага жер болсун дегендерге мына ошо сонун жер туугандар. Алгыла.